Бирок мен бүгүн совещание өткүзгөндө көп нерседен кабардар болдум да. Сизге айтып коеюн. Ушундай чыгайлы, чогулайлы, митинг кыла коелу, тияк була кыла коелу. Давайте давление кылайлы деп. Не думайте даже. Так. Ойлонуп көрбөгүлө дагы. Ошо митинг кылабыз, тияк буяк мыйзам бузабыз деп. Ташиев Абхазия Армениядан келген унаалар боюнча мыйзамсыз алып келинген унаалар көчөдө жүрбөшү керек. Бийликти басып алууга даярдык. Бишкекте дагы бир экс-прокурор кармалды. 5-6 сааттап сурак алынууда. Депутат Орусиядагы мигранттардын көйгөйлөрү тууралуу айтты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев өкмөттөн Орусияга барган кыргызстандык мигранттар туш болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүүнү суранды. Бул тууралуу ал 11-декабрда парламенттин жыйынында айтты. Акаев жыйынга катышып жаткан өкмөт башчы Акылбек Жапаровго кайрылып, мигранттардын маселесин чечүүгө үндөдү. 6 айдын ичинде биздин мигранттар Орусиядан 1,5 миллиард доллар акча которду. Жылына дээрлик 3 миллиард доллар акча келет. Бул аябай чоң сумма. Орусияда биздин 100 миңдеген мигранттар бар эмеспи? Алар аэропортко келгенде көптөгөн көйгөйлөргө туш болууда. Көпчүлүгү 5-6 сааттап сурак алынууда. Кайра артка жөнөтүлгөндөр бар. Токтотуп телефонун текшерип, намаз окуйсуңбу? Диний ишмерлердин кимисин таанысың деген сурактар болот экен. Ошондуктан Орусиянын өкмөтү менен сүйлөшкөндө маселени кабыргасынан коюп чечкенге аракет кылсаңыз деди ал. Эскерте кетсек, Акылбек Жапаров 11-декабрда Москвага иш сапары менен келет. Булак репортер Кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Кууп чыккылачы. Украина депутаты Россия менен АКШга кайрылды. Рада депутаты Артем Димитрук Белта агенттигине маек куруп жатып, Россия, АКШ жана Беларуска Украинанын кийинки тагдырын чечип берүүнү өтүндү. Бул тууралуу редакциянын YouTube каналына жарыяланган видеого таянып, РИА Новости жазды. Алсызбыз, ооба, мойнубузга алабыз. Биз, Украина, өз алдынчалыгыбызды, суверенитетти жоготтук. Россиялыктар, америкалыктар, беларустар биз үчүн чечим кабыл алгылачы. Киши өлтүргүчтү өлкөбүздөн кууп чыгып, талапкерлерди аныктап бергилечи деп кайрылган депутат. Эл өкүлүнүн айтымында бул үчүн Россия, Беларусь жана АКШ алгач убактылуу өкмөттү аныктап алышы зарыл. Мындан соң ал 3 өлкө биргелешип түзгөн комиссиянын көзөмөлү менен шайлоо дайындашы керек. Эскерте кетсек, Зеленскийдин мөөнөтү 20 майда бүткөн. Украина 2024-жылы өтө турган президенттик шайлоону аскердик абалга жана жалпы мобилизацияларга шылтап жылдырап койгон. Зеленский азыр шайлоо өткөрө турган мезгил эмес экенин айткан. Буга чейин Россия президенти Владимир Путин алдын ала берилген баа боюнча Украинада учурда парламент менен Раданын спикери жападан жалгыз мыйзамдуу бийлик болуп саналарын билдирген. Анын айтымында, эгер Украина президенти легитимдүү тандоону кааласа, аскердик абал боюнча мыйзам жокко чыгышы керек. Анын иштеп жатышы өткөн шайлоонун жыйынтыгын ушул кезге чейин жарактуу кыла албайт. Конституцияда бул жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. Булак Спутник Кежи. Ташиев Абхазия Армениядан келген унаалар боюнча мыйзамсыз алып келинген унаалар көчөдө жүрбөшү керек. Бүгүн 11-декабрдагы жогорку кеңештин жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Абхазия Армениядан келген унаалар боюнча маалымат берип, жыйын өткөргөнүн айтты. Эртең менен керектүү адамдарды чогултуп, жаңы эле жыйынды бүтүрүп келдим. Жыйынга бажы кызматы, унаа ишканасы, милиция, хакимдер, чек ара кызматы, салык кызматтан катышты. Президент да ушул тапшырманы берип жатат. Ушулар боюнча бир чечим кабыл алгыла деди. Жыйында көп нерседен кабардар болдум. 15 миңдей унаа экен. Булардын баары мыйзамсыз келген унаалар. Тетик катары алып келишкен экен. Башы ортосу аягы башка унааныкы. Документтери жок. Кимдин унаасы, ким алып келгени тууралуу маалымат жок. Мыйзамдаштырабыз деп криминалдаштырып алышыбыз мүмкүн. Өкмөт мыйзамдаштырып берет деген максатта ушундай болуп жатат. Тапшырмалар берилди. Мыйзамсыз алып келген унаалар көчөдө жүрбөшү керек. Таксиде иштеп
канча адамдын өмүрүн алып жатат. Буга шашпаш керек. Муну мыйзамдаштырышыбыз керек. 3-этап кылып карайбыз. Башында документтери барларын карайбыз, андан кийин техникалык абалын карайбыз. Мыйзамдаштырууга жатпагандарын тоок кана кылышат. 15 000 унаанын ээлери WhatsApp'тан бири-бирине чогулалы, митинг кылалы деп жатышат. Не думайте даже, ойлонбогула, өзүңөр биринчи мыйзамсыз унааларды алып келдиңер. Эми мамлекеттин мыйзамын бузам дебегиле, деди төрага. Булак Серепкежи. Так, Жанарбек Кубанычевич, Абхаз Армениядагы келген машиналар боюнча бүгүн эртең менен таңгамалдан баштап, кече мен түнү келгем өзү. Бүт керектүү адамдар чогултуп, мен азыр ошо совещание бүтүрүп келдим. Азыр совещание өткүзүп келдим ак үйдө, ынтымак ордодо. Таможня, УНА, баягы милиция, дагы кимдер бар эле. ГКМБ, погранслужба, бардыгын чогултуп, налоговыйды чогултуп ошо совещание өткүзүп келдим. Президентибиз да ушу тапшырманы берип атат. Армения, Абхазиядан келген машиналарды бир жыйынтыктагылачы бир. Ушулар боюнча бир чечим кабыл алгылачы депчи. Бирок мен бүгүн совещание өткүзгөндө көп нерседен кабардар болдум да, сизге айтып коеюн ушуну. Ушул трибунадан. 15 000 машина экен. Булардын бардыгы мыйзамсыз келген машиналар. Запчасть менен алып келишкен. Башы бир машиненики, ортосу бир машиненики, аягы башка машиненики. Келген машиналардын 90% документи жок. Каяктан алып келди ал машинени? Кимден алып келди? Кимдин машинеси? Такыр эме жок. Легалдаштыруу кылабыз деп биз наоборот криминалдаштыруу кылып алышыбыз мүмкүн. Так. Анан булар алып келип эле өкмөт баары бир бизге легалдаштырып берет деген максатта эле ушундай эме кылып атышат. Мен бүгүн баарына тапшырма бердим. Ички иштер министрлигине, таможняга, ГКМБга бардыгына. Бир дагы ошол мыйзамсыз алып келген машина көчөлөрдө жүрбөш керек. Себеби ошол көчөлөрдө жүрүп, адамдарды ташып, такси болуп, канчалаган адамдардын өмүрүн алып атат. Канчалаган адамдардын ден соолугуна зыян келтирип атат. Инвалид болуп калып атат. Мына бүгүн МВД отчетун берди ошол жерде, мен укканда. Кыргызстанда болуп аткан авариялардын 3-төн 2-си оң рулдуу машиналардан болуп атыптыр. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн буга шашпаш керек. Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, так. Биз муну легалдаштырабыз. Бирок кантип? Биринчи этап, экинчи этап, үчүнчү этап кылып карайбыз. Биринчи этабында более-менее документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, 0 документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсун. Кандай кылабыз? Бул бир. Экинчиден, баягы более-менее технический состояниясы жакшыларын дагы комиссия менен карап чыгабыз. Экинчи этап менен легалдаштырабыз. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же тоок кана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет, же аларды мен мыйзамды буза албайм. Легалдаштырбай турган ушундай машиналар бар. Таможняга айтсак, таможня айтат 5 000-ден 12 000 долларга чейин растаможка төлөш керек деп атат. Макул, аны септеп кыскартайлы. Бирок болбой турган машиналарды талкаланган, сынып, эртең ичине адам түшсө, тура барып туруп эртең адамдарды майып кыла турган машиналарды биз легалдаштыра албайбыз. Муну ачык айтып коеюн. Коомчулук дагы уксун ошону. Андан сырткары ошол 15 000 машинеси бар адамдар ар түрдүү баягы WhatsApp'тардан айтып, бири-бирине айтып, бизди укпай калат деп айтып атышат. Ай, чыгайлы, чогулайлы, митинг кыла коелу, тияк кыла коелу. Давайте давление кылайлы деп. Не думайте даже. Так. Ойлонуп көрбөгүлө дагы, ошо митинг кылабыз, тияк мыйзам бузабыз деп. Өзүңөр биринчиден мыйзамды бузуп, мыйзамсыз машиналарды алып келдиңер. Эми мындан баягы дагы мыйзамды бузуп, мамлекетти мындай давление кылабыз дейсиңер. Бул туура эмес. Урматтуу депутаттар, сиздер да түшүндүрүп койгулачылар. Ташиев. Кыргыз тажик чек арасынын картографиясы январда жогорку кеңешке киргизилет. Жогорку кеңешке макулдашууга январдын аягына чейин киргизилет. Бул тууралуу парламенттин жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында карта учурда чийилип жатат. Ал эми өзү 2 күнөн кийин Тажикстанга барат. Картографияны январдын аягына чейин алып келебиз. Баары ачык болот. Ар бир үй көпүрө боюнча отчет берүүгө даярмын. Чек ара маселеси тажик тарап менен достук келишими макулдашуу менен чечилди, деди УКМК төрагасы.
Эскерте кетсек, 4-декабрда Баткенде чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев жана Саймумин Ятимов жолугушкан. Анда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын калган тилкелердин сыпаттамасы толугу менен аяктап, жумушчу топторго жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча тапшырмалар берилген. Булак Спутник Эжи. Камчыбек Ташиев 50 миң батир курабыз. Бүгүн 11 декабрдагы жогорку кеңештин жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев келди. Ал мамлекеттик ипотекага берилүүчү үйлөр инвестициянын негизинде курулуп жатканын айтты. Садыр Нуркожоевич мамлекеттик ипотекага 50 миң батир курабыз деп айтты. Буга миллиард доллардан ашык акча кетет. Муну биз бюджетке киргизе албайбыз. Ипотекалык компанияга кеткен акчалар инвестициянын негизинде курулуп жатат. Кайсыл жерден келип жатат маалыматтар бар. Курулгандан кийин ГИКтин балансына өтөт дагы бюджетке кирип жатат. Быйыл дагы ошондой болду. 2024-жылдын маалыматынан көрөсүңөр, деди Ташиев. Ал ар бир облуста ипотекалык үйлөр курулуп жатканын айтты. Бийликти басып алууга даярдык. Бишкекте дагы бир экс-прокурор кармалды. Бишкекте башкы прокуратуранын жеке коопсуздук жана ичкиликтөө башкармалыгынын мурдагы улук прокурору кармалганын Спутник агенттигинин укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактары кабарлады. Экс-прокурорду Ички иштер министрлигинин кызматкерлери колго төшүргөн. Алдын ала маалымат боюнча 17 ноябрда бийликти күч менен басып алууга даярдык боюнча козголгон. Иштин алкагында шектүү катары жаран кармалган. Учурда масалык башаламандыкка, уюшкан кылмыштуу топ түзүүгө, ага катышууга, ошондой эле бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү айыпталып жатат. Буга чейин аталган иш боюнча башкы прокурордун орун басары Кубан Адыл уулу баш болгон бир катар адамдар кармалган болчу. Тергөөнүн маалыматы боюнча алар Бишкектин Жака белинде спорт оюндарын өткөрүп, анын жүрүшүндө элди зомбулукка актыларына үндөп, антиконституциялык чакырык салып, жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жүрүшүндө бийликти күч менен басып алуу максаты менен абалды туруксуздаштырууну планлашкан. 1-Май райондук сотунун чечими менен ал 9-январга чейин камакта болот. Аял Бишкектеги бала бакчада сабылганын айтып чыкты. Милиция эмне дейт? Социалдык тармактарда Бишкектеги Счастливые малышы жеке менчик бала бакчасына чыккан чатактан жабыркаган аялдын видеосу тарады. Анда аял ушул жылдын 3-декабрында аталган бакчанын жетекчиси жана бала бакчанын ашпозчусу тарабынан ур токмокко алынганын айтат. Ал УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, адилетсиздикке кабылганын айтып, ишти көзөмөлгө алуусун суранды. Алар мени оозго алгыс сөздөр менен кемсинтип, 1 жаш 8 айлык баламдын да укугун тебелешти. Бардык жакка акыйкат издеп кайрылдым, күчүм жетпей жатат. Мен жалгыз бой эне болгондуктан алсыз болуп жатам. Камчыбек Кыдыршаевич, сизден жардам берүүңүздү суранам. Мындан ары мага окшоп башкалар да, балдар да бул аялдардан жабыр тартпаса дейм, дейт ай. Бул окуя боюнча Бишкек шаардык ички иштер министрлиги маалымат таратып, териштирүү жүрүп жатканын билдиришти. Баланын денесине зыян келтирген боюнча октябрь ипке катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Беле кетсек, Наристенин апасы менен бала бакчанын ашпозчусунун ортосунда пикир келишпестик болуп, мушташка айланган. Октябрь ипке катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Териштирүү иштеринин жыйынтыгы менен кошумча маалымат беребиз дешти. Давай. Саламатсызбы, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Мен 3-декабрь күнү жеке менчик бала бакчанын директору тарабынан жана повар тарабынан күч колдонуп сабаганына кабыл болдум. 1,5 жашар балам дагы аябай оозго келгис авирийске шек келтирген, кемсинткен сөздөрдү угуп жаман акыбалда калдым. Бардык жакка кайрылдым, бардык жактан жардам сурап, акыйкат издеп турам. Ал аялга күчүм жетпегенин себеби анын